Менде сизге суроо бар. Кайсы жер дүйнөдөгү эң бай? Сизде жооп берүүңүзгө 5 секундаңыз бар. 5, 4, 3, 2, 1. Сиз жооп беришиңиз мүмкүн. Америка эң бай жер деп. Же Дубай. Же болбосо Германия деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок чындыгында эң бай жер бул мүрзө. Ооба, туура уктуңуз. Дүйнөдөгү эң бай жер бул мүрзө. Эмне үчүн мүрзө? Бул дүйнөдөгү эң бай жер. Сизде чоң суроо пайда болушу мүмкүн. Дүйнөдөгү эң бай жер бул мүрзө. Себеби ал жерде миллиардтаган идеялар, миллиардтаган көз караштар, миллиардтаган кыялдар, жада калса миллиардтаган акча, миллиардтаган адамдар мүрзөдө жер астында жатышат. Айланабызда көптөгөн адамдар тааныйбыз. Ар биринде идеялары, пландары бар. Мен муну каалайм, мен тигини жасайм. Балалыгымда мен мындай болгум келген. Мен бизнесмен болгум келет. Дүйнөгө саякаттагым келет. Мен бир нерсе ойлоп таап, элдин жашоосун жеңилдетким келет. Жана башка. Ар бир адамда максаты, идеясы, кыялы бар. Бирок көпчүлүк адамдар өздөрү менен бирге мүрзөгө ала кетишет. Ошон үчүн мүрзө күндөн күнгө байыгандан байып бара жатат. Ошон үчүн мүрзө эң бай жер. Бир таамай айтылган сөз бар. Кээ бир адамдар 25 жашында эле каза болушкан. Дагы 70 же 80 жашында мүрзөгө коюлат. Биз да андай адамдарды тааныйбыз. Тагыраагы айтканда тирүү жүргөн өлүктөр. Жашоодогу максатын билбей, бекерге убактысын коротуп, пенсияга жетип, артын карап чыныгы максатым үчүн эмне кылдым деп өкүнгөндөр. Сиз баарысын жасасаңыз болот. Болгону ачылыңыз, жашырынбаңыз, жасап көрүүдөн уялбаңыз. Өзүңүздүн жөндөмүңүз менен акылыңызды иштетиңиз. Талантыңызды, максатыңызды өзүңүз менен чогуу мүрзөгө алып кетиштин кереги жок. Бул дүйнөдө болушунча жакшы, пайдалуу кызматтарды кылып калыңыз. Өзүңүз менен чогуу мүрзөгө жакшы амалдарыңызды алып кетиңиз. Кечеги күнгө кайгырбай, эртеңки күн эмне болот деп сарсанаа болбой, бүгүнкү күндүн кадырын билүү менен тим болбостон, акыйкатын түшүнсөңүз, ар бир секундаңызды текке кетирбейсиз.